Саламатсыздарбы? Келинсиз сиздер менен биз Ализе Пуфиден шарф сунут токуйбуз чоң адамдарга, чоң кыздарга. Биз ал үчүн анал жактагы эң биринчи петляны жазып жиберебиз. Сиздер эгерде мындай куйругу бар болгон болсо жазбай деле кое берсеңиздер болот. Эми ушул жерден 18 петляны алабыз. Анткени бул 2 ороло турган шарф сунут болот. Ошондуктан көбүрөөк алышыбыз керек. Бизге шарф сунутка 2 моток жип кетет. Санап алабыз. 18 петля санап алдык. Мына биринчи жана акыркы петлялар кромочный болот. Кромочный дегенде биз жонгон лицевой кылып токуйбуз. Калгандарын болсо узор чыгарсак болот. Эми 18 петляны жонгон алып чыгып алдык. 19 петляны биз бурайбыз. Кийинки 17 петляны биз бурап туруп өткөрүп алабыз. Волна узору болот ортосу. Кийинкини деле ушундай кылып бурап өткөрүп алабыз, бурайбыз, петлядан алып өтөбүз. Болду. Ушинтип гана бурап кете беребиз, аягына чейин эле. Караңыздар, биз баардыгын өткөрүп алдык. Буралып калды бир аздан. Узору эми жакшы чыгат. 2-3 катарда. Ага чейин эң акырына келдик. Эң акырын айтканбыз, жөн гана лицевой кылып токуп чыгарып коебуз. Кайра эле экинчи рядда дагы ушундай лицевой кылып токуйбуз. Бул жагын болсо экинчи петлядан баштап биз бурап кайра алып өткөрөбүз. Бул жагын деле бурап кете беребиз. Ушундай гана кылып бурап өткөрө беребиз. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Эң оңой узор менен токуп жатабыз. Башка узорлорду билсеңиздер, алып токуп көрсөңүздөр болот. Ушинтип гана токуп аягына чейин чыгарабыз. Эсиңиздерде болсун, башындагы жана аягындагы петлялар лицевой токулат, калганы баардыгы ортосу буралып токулат. Андан кийин мен дагы бир аз катар токкондон кийин сиздерге жолугам. Караңыздар, мен бир мотокту толук токуп чыктым. Бул жакта көрдүңүздөр, лицевой болуп токулган мындай болуп чыгат. Чекеси ортосундагы узору волна узору болчу, ушундай болуп чыгат. Өтө деле ачык болбойт, жабыгыраак болот. Биз биринчи мотогубузду бүткөндөн кийин бул жака жетпей калды, узун болуп. Анан эми ушулдан экинчи петляга, то есть экинчи мотокко кантип улаш керек, ошону көргөзгөнчө эле сиздерге түз улоон дагы көргөзүп берем. Ушул эле мотоктон башка мотокко бурулганда, башка мотокту улаганда ушул мотоктон улап кетсек болот. Ал үчүн эгерде бул түз эмес, башка түз болсо, бул жактан кыркып жибересиздер. Бул жактан кыркып алып жибересиздер дагы, анан ошол жактан башка түз менен баштап кетсеңиздер болот. Азыр мен ушул эле түз болгондуктан мен ушул жерден ортосунан эле улап кете берем. Караңыздар, мындай петля болчу. Мен ушуну кайчы менен жазып жибердим, ушундай узун болуп калат. Эми ушул эки кончигин улаштырабыз. Биз мындай кылып экөөнү өзү бири-бирине байлап койсок болот. Кончиктерин байлап туруп, улашкан петляларды, жиптерди кыркып салсак болот. Мен азыр ушундай коюп турам дагы. Кийин эң акырында мына кончиктерин кыркып алып коем. Бул билинбей калып кетет. Эгерде кааласаңыздар, более плавный переходду кааласаңыздар, мына жерде ийне жип менен тигип саласыздар, мынтип байлап отурбай эле. Мен азыр ушундай коюп турам дагы. Кийин эң акырында мына кончиктерин кыркып алып коем. Бул билинбей калып кетет. Эгерде кааласаңыздар, более плавный переходду кааласаңыздар, мына жерде ийне жип менен тигип саласыздар, мынтип байлап отурбай эле. Андан кийин кайра эле мурункудай кылып эле улап кете берем, мынтип бурап. Эки чекесин лицевой кылып токуйм да, калгандарын жөн гана ушинтип бурап, экинчи мотокту дагы толук токуп алам аягына чейин. Аягында анан кантип жабыш керектигин көргөзүп берейин. Мынакей эжелер, биз ушундай узундукта токуп алдым. Аябай узун болду. Мына караңыздар. Эми бул моюнга эки оролот да, чоң адамга.
мынакей биз эми оодарып алабыз, оодарып үстү жан коебуз, аркаңкы узору ушундай болот. Эки тарап кылып деле токуп кие берсе болот. Бул жакта кичине жиби ашып калды, бул жагын ушул бойдон которобуз. Эми кантип жабабыз шарфыбызды? Биз плеттерди жапкандай эле мына жерде ар кандай ачыктар турат, ушул жерден бирден алып өтөбүз мына жактагы бүткөн петляларды. Мынакей. Мындай ушундай кылып эле баардыгын алып өтүп алабыз. Айымдар, мен баардыгын бүтүп алдым. Эми бул жагынан жөн гана жаап кете берем. Бирисин мына петлянын ичинен алып өтөм дагы. Ушундай кылып эле жаап кете беребиз. Мынакей өрүлгөндөй болуп, кайра бул жагы ушундай болуп чыгып калат. Ушинтип аягына чейин жаап алабыз. Андан кийинки жиптерди жөн гана кыркып алып коебуз. Мынакей. Эми бул жагын кайчын алабыз дагы мына рабочий ниттеги эң акыркы петляны жазып жиберебиз ортосунан. Мынакей бизге ушундай узун жип болуп калат. Эми бул жагын алып коебуз. Ачкандарын ыргытпайбыз, ачкандарына дагы өзүнчө бир нерселерди тогуп койсок болот. Эми мына жипти, мына жакта да бирөө калып кетти. Мына жипти мына эң акыркы петлянын ичинен чыгара алабыз. Мынакей. Эми бул жака арасына киргизип, ушул жерден байлап койсок болот. Өзүн деле байлап ушул жерге мындай кылып келсе көрүнүшүрбү? Мынакей. Билинбей калат. Калганын алып таштасаңар деле болот же жөнөкөй баягы машинка жип менен, ийне жип менен тийип койсоңуздар болот мындай куйруктарын. Же болбосо кыркып жөн эле алып ошол жерин байлап катуураак байлап тартып койсоңуздар ушул жерлери калып кетет. Же болбосо мындай кылып ичине алып кирип бекитип таштасаңыздар дагы болот. Мынакей мен ушинтип бекитип таштадым. Бул жагын дагы жөн гана ошол жиптердин арасынан бекитип таштайсыздар. Бул жак ичкери жагы болот. Ошондуктан көрүнбөй калат. Эми оодарабыз. Мынакей караңыздар. Азыр биз жапкан жер билинбейт. Мынакей биздин узундугубуз. Шарпыбыз узун жана калың болот. Эки оролот моюнга. Өзүңүздөргө токуп алсаңыздар 150 сомдон матогу 300 сомго ушундай жакшынакай калың болгон шарфты токуй аласыздар. Буну жолукчандарга аябай жакшы, анткени жука жолуктун үстүнөн ушундай кылып ороп алсаңыздар, сиздердин башыңыздар жылуу жүрөт.